Анан бумагада тазалап туруп эле кетип кала берет да, кээ бирөөлөр боло берет, таза болду депчи. Сууда жуубайт. Негизги максат суу тазалайт, урматтуу мекендешим. Суу бардык нерсени тазалайт. Тазалык бул суу. Азыр мен жана айткан эдем, эмне кылыңар баягы мен айткан нерсени кирип атканда? Эмне кылыңар? Даярдап коелусуз. Берсеңер. Урматтуу мекендештерим, суу дедик, негизги тазалык маселеси мына мисалы ылай деп коелу. Бул ошол заңда эле сөз. А бул суу азыр эми бумаганы алып келе турган болсок, бумага менен тазалайбыз да. Мисалы үчүн, муну бумага деп койсок, жандуу болсун, атайын ушинтип көрсөтүп атам сиздерге. Мына урматтуу мекендешим, бул ылай болуп калды азыр. Мына экинчисине иретип көрсөтүп атам сиздерге. Эми ушул нерсени бумага, бул эми ошондой эле жер деп элестетели, кайра бумага менен арчып атасыз да сиз. Арчсаңыз деле баары кала берет. Канча арчыбаңыз баары кала берет. А бул жерде суу турат. Сууда 1-2 жолу эле жууганда бул кетип калат. Бул жандуу болсун деп эле атайын мисал катары көрсөттүм сиздерге. Атайын ушул иретте көрсөттүм. Алып коесуздарбы? Бул китептерди дагы койсоңуздар. Анын урматтуу мекендештерим, мусулман бир туугандарым, ушул ылай мисалын келтирдик. Тазалануу негизги максатыбыз, таза болуп жүрүшүбүз керек. Бул негизги ушул эле жерде мисалы күзгү карап алып, күн сайын биз карайбыз да, күзгү карап, сыртыбызды, жан дүйнөбүздү, сыртыбызды карап, ар кимди карап, ылай тийип калбаппы жүзүбүзгө, көзүбүз жакшы турабы, энеси жакшы турабы, адамдар күлбөйбү деп чачыбызды тарайбыз, сыртка чыгуудан мурда бүт карайбыз. Эмне үчүн урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах карай турган ички дүйнөбүздү карабайбыз? Эмне үчүн ички дүйнөбүздү тазалабайбыз? Ооба, сырткы келбетибизди, башка жерибизди адамдар көрөт. Бирок Аллах көрө турган жерди эмне үчүн таза кармап жүрбөйбүз, урматтуу мекендештерим? Адамдар сырткы келбетибизге, минген машинабизге карайт. Аллах Таала кылган амалыбызга, жүрөгүбүзгө карайт. Кымбат духий себеп не кереги бар эгер жан дүйнөң сас турган болсо?